Oş olmazlar, büyük hiçbirisi olmayı, karılar, yaşlar demeyin, bir çallar demeyin, varılar tiptikliğe durup satın vurgulayış koldadılar. Dinledigende bu kişi, asmandan, ulaydan vergen, kırgız eline vergen prezident. Байке, мактоонун ордуна суроо бербейли, мактоону кийинип алабыз байке. Жаштардан суроо. Маанилүү суроо, протокол боюнча суроо, маанилүү суроо. Жаштардан суроо алыңыздар, жаштардан. Жаштардан суроо алыңыздар, мактаганды кийин мактайсыздар. Аксакалдардын сөзүн кошпойт. Мындай кылгыла. Мындай кылгыла. Бүтөлү уже суроо көбөйүп кетти. Акыркы суроо уруксат болсо Садыр Нуркожоевич, акыркы суроо. Микрофон. Угулат. Сиз бересизби? Саламатсызбы? Келгениңизге чоң рахмат. Азыр интернетте тарап жатат. Айрыкча тажик басылмалары таратып жатат. Борук боюнча 24-27 жылкы протокол боюнча келишим болуптур деп. Ушул келишимдин ал жакта Ворух Анкилов эмес экен. Дейлекке бул таптакыр пайдасы жок. Бул айтылып жаткан сөздөр канчалык чындык? Кыргызстан тарап протоколду качан жарыялайт? Анан экинчиден бул жерде жалаң эле мамлекеттик каналдарга тартууга уруксат берилип жатат. Эмнеге мынчалык запрет жатасыздар? Эмне жаштырып атасыздар? Үчүнчүдөн, азыр биз Исфанадан келдик, келгенге чейин жолмо-жол спецназ, милиция бардыгы тизилген. Эмнеге? Бийликтегилерди кайтарыш үчүн. Ушинтип максатты кайтарбайсыздарбы? Туура! Ушинтип арканы кайтарбайсыздарбы? Ушинтип арканы кайтарбайсыздарбы? Анан да кошумчалап азыр үзүлчү болгон жерлерде эле сиздер билип калыңыздар, балким бул жакта Тажикстан менен чектешкен ак суу айылдары бар, андан ары көк таш айылдары бар. Ошолордун баарын да эске алсаңыздар, чоң рахмат. Протокол боюнча. Берин, элге бериң, элге берип коюң, элге. Урматтуу мындайда Тажикстандын официалдуу бийлиги эч качан азыр Борух Анкилов эмес деп айта элек. Аларда да биздики окшогон эле фейктер бар. Аларда да оппозициясы бар. Аларда да ушундай бударажд эткен күчтөрү бар. Мынакей кечөгүн эле сүйлөштү. Борухка жолду биз Баткенге тиешелүү деп көргөзүп берип атабыз. Кыргызстандыкы деп. Тоонун түбүнөн 3 километр, 2 километр 9 метрден